майда акча менен чоң маселелерди чече албайм деп ойлоп калышыңыз мүмкүн да. Бирок именно майда акчалар чоң акчаларды чакыра турган сыны ошондой күчү кудурети бар экен да. Муну мен практикада жасап көрдүм. Ар бириңиздер кайталап көрсөңүздөр болот. Майда акчанын кадырына жетпеген адам чоң акчаларга эч качан ээлик кылбайт экен да. Анткени жашоо ушундай экен, Алла Таала ушундай экен. Биринчи сизге майда акчаларды, майда нерселерди берет экен да. Анын сен кадырына жетсең, ошол нерсени баалап, сактап, көбөйтүп үйрөнсөң, анан чоң нерселерди берет да. Азыр бизнес нөлдөн деген дагы чоң проект жүрүп атат. Аны ар ким ар кандай кылып элдерге берип атат. Ошол бизнес нөлдөн деген нерсе бул жоктон бар кылуу деген сөзгө татыйт, туура келет. Ошон үчүн эгерде бизнес кылууну калагандар, ишкерчилик кылганды калагандар, инвестиция менен алектенгенди калагандар, онлайн бизнести калагандардын бардыгы жоктон эле бизнес кылса болот экенин далилдеп атышат. Мен дагы далилдеп көрдүм. Бул жерде жашоону жакшыртуу же болбосо бай болуу же болбосо ийгилик жаратуу деген нерсенин бардыгы бул акча маселесине келип деле такалбайт экен. Чындыгында эгерде адамдын бир жакшы максаты болсо, жакшы бир ою болсо, адамдын бир каалоосу болсо, ошол нерсе баягы ключевой деп коет го, ошол ийгиликтин ачкычы ошол экен да. Эгерде сен бизнес кылууну кааласаң, сага жол жөн эле ачылат экен да. Кандай болуп ачылат? Инвестор пайда болуп калышы мүмкүн. Кимдир бирөөгө сенин идеяң жагып калышы мүмкүн. Идеяңды сатсаң болот, мисалчы. Ошол нерсени мен да жасап көрдүм. Бул кандай иштейт деп ойлочумун. Бул өтө сонун нерсе экен. Ошон үчүн жашоо өзгөрүш үчүн бул Куранда бекеринен айтылбаптыр. Адам өзү өзгөрмөйүнчө анын жашоосун мен өзгөртпөйм деген чын экен да. Ошон үчүн биринчи адамдын ою өзгөрөт экен, анан анын жашоосу өзгөрөт экен.